Маскасодой теңирге келип куткаруу деп жарыялап, сенин куткаруучуң Исанын атын кылымдарга даңа сала. Беке маскасодой теңирге келип куткаруу деп жарыялап, сенин куткаруучуң Исанын атын кылымдарга ал теңир, ал бийик, ал бүт аламга падыша. Ал теңир, ал бийик, ал бүт аламга падыша. Жер жүзүнө көз чаптыргын бир тууган, жаралгандын барын кара. Эч бир адам жасай албаган ишти жаратты бир теңир гана. Жер жүзүнө көз чаптыргын бир тууган, жаралгандын барын кара. Эч бир адам жасай албаган ишти жаратты бир теңир гана. Ал теңир, ал бийик, ал бүт аламга падыша. Ал теңир, ал бийик, ал бүт аламга падыша. Сен теңир, сен теңир, сен бийик, сен бүт аламга падыша. Сен теңир, сен бийик, сен бүт аламга падыша. Беке маскасодой теңирге келип куткаруу деп жарыялап, сенин куткаруучуң Исанын атын кылымдарга даңа сала. Беке маскасодой теңирге келип куткаруу деп жарыялап, сенин куткаруучуң Исанын атын кылымдарга даңа. Барыбыз колдорубузду бийик көтөрүп. Ал теңир, ал бийик, ал бүт аламга падыша. Ал теңир, ал бийик, ал бүт аламга падыша. Сен теңир, сен теңир, сен бийик, сен бүт аламга падыша. Сен теңир, сен бийик, сен бүт аламга падыша. Сен бүт аламга падыша. Сен бүт аламга падыша. Иса теңир бүт аламдын падышасы. Ага дүркүрөгөн кол чабуулар болсун. Ал бизге биз алсыраганда күч берет. Күч бересиң чарчасам мен кулуңмун теңирим сен. Жага сен керексиң. Жылытпай кармап жүрөсүң, досуңдай жакын күйөсүң, мен үчүн бир өзүң. Күнөмдүн барын сен алдың, айкашчы качка кададың, бүт өмүрүм сенден. Сен жудуң ыйык каныңа, кубаныч берип жаныма, бүт өмүрүм сенден. Иса теңирим, теңирим, Кудай
теңирим сен мага сен керексиң жыгылбай кармап жүрөсүң досуңдай жакын күйөсүң мен үчүн билесиң барыбыз колдорубузду бийик көтөрүп табынабыз ыйса теңирим ыйса теңирим Кудайдын уулу ыйса теңирим ыйса теңирим Кудайдын уулу ыйса теңирим ыйса теңирим Кудайдын уулу ыйса теңирим Кудайдын уулу Кудайдын уулу Кудайдын уулу ыйса теңир Кудайдын уулу Кудайдын уулу ыйса теңирибиз Кудайдын уулу Машаяк сизге табынабыз сизге таазим кылабыз дөт сизди таңзардан издегендей биз дагы сизди таңзардан издеп сизге табынып келебиз Кудайыбыз бугу тунуксунун башатына суусагандай биздин жаныбыз дагы сизге суусайт Кудайым бугу тунуксунун башатын эңсегендей менин жаным дагы сизди эңсейт Кудайым бизди өзүңүзгө жакындатыңыз бизди өзүңүзгө жакын алып барыңыз ыйса теңирим сизге жакын болгубуз келет сиз менен тыгыз мамиледе болгубуз келет сизге болуп көрбөгөндөй жакын жүргүбүз келет бизди өзүңүзгө тартыңыз ырларыбыз аркылуу табынуубуз аркылуу бизди өзүңүзгө жакындатыңыз ыйса теңирим теңир жаныңа мени алып бар сүйүңдү сенин эңсеп каалайм толтурчу мени сенин сүйүүңө чын жүрөгүмдөн сени даңктайм теңир жаныңа мени алып бар сүйүүңдү сенин эңсеп каалайм толтурчу мени сенин сүйүүңө чын жүрөгүмдөн сени суусаган менин жаным суусаган менин жаным сени издеймин жүрөгүмө сени чакырам теңирим сага гана өзүңө гана жүрөгүмдө дайым умтулам теңир жаныңа мени алып бар сүйүүңдү сени эстеп каалаймын толтурчу мени сенин сүйүүңө чын жүрөгүмдөн сени даңктайм менин жаным суусаган менин жаным сени издеймин жүрөгүмө сени чакырам теңирим сага гана өзүңө гана жүрөгүмдө дайым умтулсун
сусаган менин жаным, сусаган менин жаным, сени издеймин, жүрөгүмө сени чакырам, теңирим сага гана, өзүңө гана, жүрөгүмдө дайым умтулам. Келе Кудайыбызды жүрөгүбүзгө чакырып сыйынабыз. Келе ар бирибиз Кудай менен бекем тыгыз мамиледе болойлу деп чакырабыз Кудайыбызды жүрөгүбүзгө. Келе үнүбүздү бийик чыгарып сыйынабыз, Кудайга жалыналы. Кудайга болуп көрбөгөндөй жакын бололу деп сыйыналы. О Кудайыбыз, сизди жүрөгүбүзгө чакырабыз. Бизди өзүңүзгө тартыңыз. Бизди өзүңүзгө жакындатыңыз Кудайым. Сизге болуп көрбөгөндөй жакын болгубуз келет. Бугу тунуксунун башатын издегендей, биздин жаныбыз дагы сизди эңсейт. Бугу тунуксунун башатына суусагандай, менин жаным дагы сизге суусайт Кудай. О Кудай, бизди өзүңүзгө тартыңыз. Бизге өзүңүздүн жүзүңүздү ачып бериңиз. Сизди даңктоолорубуз менен жүрөгүбүзгө чакырабыз. Суусаган менин жаным, сени издеймин, жүрөгүмө сени чакырам, теңирим сага гана, өзүңө гана, жүрөгүмдө дайым умтул. Жүрөгүмдө дайым, жүрөгүмдө дайым умтулам. Жүрөгүмдө дайым, жүрөгүмдө дайым умтулам. Жүрөгүбүздө дайым Кудайыбызга умтулабыз. Кудайды даңктооган кол чабуулар болсун. Кудайыбыз жыйында кылымдардан кылымга даңктала берсин. Кымбаттуу үртүгандар, Кудайдын эли, биз азыр ыйык жазууну окууну улантабыз. Биз Колоссалыктарга жазган катты окуп баштаганбыз. Азыр 2 бөлүм 6 аяттан 16 аятка чейин окуйлу. Машаяктын ичиндеги толуктук дейт. Колоссалыктарга жазган кат 2 бөлүм 6 аяттан 16 аятка чейин. Теңирибиз Машаяк Исаны кандай кабыл алсаңар, анын ичинде ошондой жашай бергиле. Өзүңөргө үйрөтүлгөндөй анын ичинде тамырлагыла. Бекемделгиле, ишенимиңер бекемделсин, ыраазычылыгыңар артсын. Сак болгула, бир туугандар. Эч ким силерди адамдык окутууга жана дүйнөнүн түшүнүктөрүнө негизделген философия менен жалган түшүнүктөр менен адаштырбасын. Анткени булар Машаяктын окутуусу эмес. Анткени Машаякта Кудайдын табияты толугу менен жашайт. Анын ичинде силер да толуктукка ээсиңер. Ал бардык башчылыктын жана бийликтин башчысы. Силер Машаяктын ичинде сүнөткө отургузулгансыңар. Бул адамдын колу менен кылынбаган, күнөөкөр табиятты чечип таштаган Машаяктын сүннөтү. Силер сууга чөмүлдүрүлгөндө аны менен бирге көргө коюлгансыңар. Аны өлгөндөрдүн арасынан тирилткен Кудайдын күчүнө ишенүү аркылуу аны менен бирге тирилдиңер. Кылмыштарыңардын жана денеңердин сүнөткө отургузулбагандыгынын айынан өлүп болгон силерди да Кудай аны менен бирге тирилтти. Биздин баардык күнөөлөрүбүздү кечирди. Ал бизди айыптаган көрсөтмөлөрдөн турган кол жазманы, бизге каршы жазылган кол жазманы өчүрүп салды. Ал аны алардын арасынан алып, айкаш чыгачка кадоо менен четтетти. Ал башчыларды жана бийликтегилерди куралсыздандырып, аларды ачык түрдө уятка калтырды. Аларды айкаш чыгачта жеңип чыкты. Ошондуктан эч ким силерди тамак үчүн же суусундук үчүн, же кандайдыр бир майрам үчүн, же жаңырган үй үчүн, ай үчүн, же ишенбүү күнү үчүн айыптабасын. Амин. Колоссалыктарга жазган катты элчи Павыл жазган. Анан бул Колосса шаарындагы жыйынды биз буга чейин укканбыз насаатчылардан.
Элчи Павыл өзү негизебептир, аны башка киши негиздеген. Ал Эфес шаарында 3 жыл болуп, Эфесте кызмат кылып, ошол жерде жакшы кабар айтып, анан ошол жерде жыйын ачкан. Бирок Колоссага өтө аз болгон эмес Эфес шаары. Анан Колоссадагы жыйын Элчи Павылдын катышуусуз ачылганда. Бирок ошого карабастан Элчи Павылды бүт жыйындар тааныгандыктан, анан ошо Колосса шаарындагы жыйында көйгөй пайда болгондо Элчи Павылга кайрылган экен. Бизде ушундай көйгөй болду, кантип чечсе болот деп. Анан бул жерде Колоссада жашаган жыйындын көйгөйүнүн эмне кандай көйгөй болгонун биз так биле албайбыз. Бирок биз муну Элчи Павылдын айткан сөздөрүнөн, жазган сөздөрүнөн гана болжолдоп биле алабыз. Мен азыр телефондо сүйлөшүп атам деле. Алло, Мыскал кандайсың? Мен бир аз туруп барып калам, бир аз жумуштан кечирээк чыктым. Ооба, балдар келдиби жумуштан? Келдиби? Кандайсың өзүң? Макул анда, мен барып калам, буюрса, жарым саатта. Дедим. Анан телефондо мен сүйлөп атам, ар жакта сүйлөгөн киши ким экенин силер болжолдоп билдиңер болуш керек, Мыскал ким болду экен деп тааныбагандар, балдар кандай келдиби дегенимден, бул аял турбайбы, аты Мыскал экен. Ал үйдө күтүп атыптыр, тамак даярдап койсо керек. Анан Асан эмне деп атат? Жумуштан кечирээк чыктым, жарым саатта барып калам деп атат. Деп биз болжолдоп билдик, Так ошол сыяктуу бул телефондун бер жагындагы кишинин сөзүнөн гана биз болжолдоп тиги жактагы ар жагындагы арка телефондо ким бар экенин биз болжолдогон сыяктуу Павылдын сөздөрүнөн биз болжолдоп кандай көйгөй болгонун, каерде эмне көйгөй болуп атканын биз болжолдоп гана билебиз. Анан ага Элчи Павыл эмне деген насаат айтканын, эмне деген кеңештерди берип атканын биз бул жерден окуйбуз да. Азыр келгиле окуйлу. Азыр талкуулап көрөлү. 6-аяттан 8-аятка чейин бул жерде Элчи Павыл көйгөйдү айтып атат. Теңирибиз Иса Машаякты кандай кабыл алсаңар, ошол бойдон калгыла дейт. Анан силерде ушундай көйгөй болуп атыптыр. Өзүңөргө үйрөтүлгөн нерседен башка нерсени үйрөтүп атыптыр. Силерге эмнелерди үйрөткөн болсо, силерге барып ошо алгач жакшы кабар айткан кишилер эмнени айткан болсо, ошол нерседе бекем тургула, керек болсо тамырлагыла дейт. Тамырлаганда өсүмдүкпү, даракпы аябай бекем болот, тамыры терең кетсе. Аны эч ким жулуп албайт. Силердин ишенимиңер жөн гана өспөсүн, тамырлап бекем тургула ошол нерседе дейт да, эч ким силер жулуп кетпегидей болсун дейт. Ишенимиңер бекемдесин, ыраазычылыгыңар артсын дейт. Ана сак болгула, силерди эч ким адаштырбасын, ар кандай философия, ар кандай ырым-жырымдар менен, ар кандай жалган окутуулар менен силерди адаштырбасын дейт. Көйгөйдү айтат. Эми кандай көйгөй болду экен? 9-аяттан 15-аятка чейин айтылат да, эмне көйгөй болгону. Бул жерде Элчи Павыл ушул Иса Машаяк жөнүндө айтат да. Анткени Машаякта Кудайдын табияты толугу менен жашайт дейт. Демек, биз бул жерде болсок болот, Машаяктын кудайлык табиятына шек келтирген кандай бир окутуу пайда болгон. Эми Элчи Павыл айтат, силердин ичиңерде, орусча айтканда, уже бар. Силердин ичиңерде Кудайдын табияты толугу менен бар дейт. Машаяктын ичинде бар, ал силердин ичиңерде дейт. Эми Машаякты балким Кудай эмес, жарым-жартылай Кудай деген окутуу чыккандыр. Анткени Элчи Павыл айтат, анткени Машаякта Кудайдын табияты толугу менен жашайт дейт. Ал толугу менен Кудай. Ал элдер айткандай жөн эле бир акылдуу киши эмес, же бир пайгамбар эмес, көп пайгамбарлардын бири эмес, анын ичинде Кудайдын табияты жашайт дейт. Кудайдын өзү жашайт дейт. Эми муну биз кантип билебиз жазуудан? Ал жасаган иштерден. Жакан жазган жашыкларда Иса Машаяк эмне дейт? Менин Кудайдан келгендигимди
мени сөздөрүмдөн билбесеңер, ишенбесеңер, анда кылган иштеримден билгиле дейт. Эгерде мен врачмын десем, дарыгермин десем, дипломду көрсөттүм, бирок айтышыңар мүмкүн да, дипломду азыр сатып алса болот деп. Ана медицина жөнүндө айтып бердим. Аны интернеттен үйрөнсө болот. Ана мен операция кылышым керек, бир кишини айыктырышым керек, мен жасаган иштеримден. Дагы ошол сыяктуу Иса Машак айтат. Мен силерге ыйык жазууну көрсөтсөм, ишенбейсиңер, дипломду көрсөткөндө, мына келатат пайгамбарлар деп. Анан айткан сөзүмө ишенбей атасыңар, кылган ишиме ишенгиле дейт да. Иса Машак кандай иштерди кылды? Ал ооруларды айыктырды, ага табияттын күчтөрү баш ийди. Анын айткан сөздөрүнүн баары аткарылды. Анда бийлик, күч, кудурет, кудайлык табият толугу менен бар болчу. Анда Кудайдын бүт мүнөздөрү анын ичинде. Мисалы, ооруларды айыктырганда, баары ооруларды айыктырып атпайбы, пайгамбарлар деле. Буга чейин Ильяс пайгамбар айыктырды, башка пайгамбарлар айыктырып атат ооруларды. Ишая Эзекиилге келип айтып атат, Жезекия Хиския падышага келип, мында кылсаң мынтип айыгасың деп. Анан Исанын айырмачылыгы эмне пайгамбарлардан? Пайгамбарлар бирөөлөрдү айыктырганда Кудайга жалынып сыйынган экен да, о Кудай, Ильяс эмне деп сыйынды, жанагы аялдын баласы каза болуп калганда, чарчап калганда кичинекей. Ал Кудайга сыйынды Элиша деле эме кылып. Ал эмне кылды? 3 жолу агынын үстүнө жыгылып, анан колдорун тийгизип, буттарын тийгизип, жылуулугун бүт денесине жылган балага, муздап калган балага өткөрүптүр, анан Кудайга сыйынды, ары бери басып. Ошондо бала эмне болду дейт? Көзүн ачып, 7 жолу чүчкүрүп, анан эсине келди дейт да. Анан мына сенин балаң тирүү деп. Анан Ишая пайгамбар Хиския ооруп атканда, ал жаткан жеринде дубалды карап алып, тетир буруп ыйлады. Кудай, мен сага эмне жамандык кылдым дегенде кылды да. Мен такыба эле жашабадым эле, мыйзамдарыңды аткарбадым дегенде, Ишая пайгамбарга Кудай айтты: баргын, анан мындай анжыр немесин, жалбырагын жараттарына бассын, ал айгат 15 жыл дагы өмүр кошуп бердим деп. Ошону пайгамбар келип айтты, мындай кылсаң айыгасың деп. Иса кантип айыктырды эле? Айыккын, көздөрүң көрсүн деди. Анда бийлик бар эле, анда анын кудайлыгы, табияты, анын айткан сөзүнөн, анын буйруктарынан биз көрсөк болот да. Сокурга эмне деп айтты? Эмнени каалайсың Бартимейге? Көздөрүң көрсө экен, көздөрүң көрсүн деди. О Кудай, ушунун көзү көрүп калса экен деп айттыбы? Жок, көздөрүң көрсүн деди. Буйрук менен, Сен төшөгүңдү алгында эмне деди? Туруп баскын деди. Ал ошол замат ордунан турда төшөгүн алып үйүнө жөнөп кетти. Демек биз бул жерден анын өзгөчө бийлиги бар экенин көрөбүз. Анан өлгөндөрдү тирилткен экен да, бийлиги мененчи. Пайгамбарлар деле өлгөндөрдү тирилтет. Исанын айырмасы эмне? Жанагы Лазарга эмне деп айтты? Лазар, мен сага айтам, чык бери деди. 3 күн мурда, 4 күн болуп атканда, көмүлгөн, эч ага эле өлгөн киши ордунан туруп, кепинин сүйрөп, эмне кылды? Мүрзөдөн чыгып келди. Ал кезде мүрзө жана үңкүр сыяктуу болгон, ошол жакка көмүш коюшкан, анан неме кылып жаап койгон. Азыр ошол нерсе эме бизде кыргыздарда эме кылат, ылдый казып туруп, бизде аскалардын баарын ойбойт да, илгери аскаларга көмүшкөн. Ылдый казып туруп, анан кийин казанага коет, анан ошол жака текчеге жаткырат да, кайрадан кирпич мененби, тактай менен жаап туруп, анан үстүн көмөт. Дагы ошол формадагы эме еврейлерде болгон, аскаларды оюп туруп, анан ичине текчеге жаткырып, кепин короп кадимгидей. Анан оозун таш менен жаап туруп, ошентип коюшкан. 1 жылдан келип, ал сөөктү жана мүрзөнүн ташын ачып туруп, анан сөөктү алып, аны эмне кылган? Кумурага салышкан. Кийинки маркумду коюш үчүн. Ар бир
уруунун ар бир үй бүлөнүн өзүнүн ушундай үңкүрүү мүрзөсү болгон. Анан улам кумураларга салып ошол жерде калганда муну сагана деп коюшат. Ошол үй бүлөлүк сагана. Анан биз жакында ошол жумуш менен эмеге бардык. Жумуш менен Ташкентке бардык. Ташкентте да ошондой мавзолейлер бар экен. Үстү күмбөз, астында немелер коюлат. Сөөктөр астында, погребтин астына койгондой, астында жердин астындагы үстүндө күмбөздөр, мавзолей турат да. Демек, Иса эмне деп айткан? Тургун, тирилген, жесир аялдын жалгыз уулу каза болгон эмне деп айтты? Ордуңдан тур деди. Ал турду. Анан эмне кылды? Элдин баары таң калды. Анан Иса эмне кылган экен? Табиатка баш ийдирген да. Ильяс пайгамбар сыйынганда 3 жыл 6 ай жаан жааган жок дейт, Жакып 5-бөлүмдө. Кайрадан 3 жыл сыйынганда кайрадан жаан жаады дейт. Ал сыйынуу аркылуу жасаган. А Иса эмне деди? Деңизге, толкунга. Толкун токто, шамал басыл деди. Толкун токтоду, шамал басылды. Ал бийлиги бар эле ушундай. Ал бийлик менен жасаганда ушул нерсенин бардыгын. Демек биз бул жерден көрсөк болот, анын жасаган иштеринен, анын ким экендигин биз көрсөк болот да. Анан Иса жанагы шал оорулуу адамга эмне деп айтты? Күнөөлөрүң кечирилди деди. Бул сөздү эч ким айта албаптыр да. Иса Кудайлык бийлиги менен сенин күнөөлөрүң кечирилди деп айткан экен. Анан ошол табият Машаяктын ичинде бар болчу дейт да, бар дейт. Анын ичинде силер да толуктукка ээсиңер, ал бардык башчылыктын жана бийликтин башчысы. Силер Машаяктын ичинде сүннөткө отургузулгансыңар дейт. Демек, сүннөткө отургузулуу жөнүндө дагы ушундай кеп болгон экен да, Колоссадачы. Силер Иса Машаякка ишендиңер, бул жакшы, бирок сүннөткө отургузушуңар керек деп айттыр да. Ошондо силер Кудайдын эли болосуңар деп. Демек, биз бул жерден көрсөк болот, Иса Машаяктын ишин жетишсиз, анын төккөн каны жетишсиз. Эркектер ушундай эмени ырымды аткарыш керек. Антпесе силер куткарылбай каласыңар деген кеп сөздөр болгон экен. Элчи Павыл айтып атат, силер уже дейт да, орусча айтканда, силер Машаякта сүннөт кылынгансыңар дейт. Бул адамдын колу менен кылынмаган күнөөкөр табиятты чечип таштаган Машаяктын сүннөтү. Ана силер сууга чөмүлдүрүлгөндө аны менен бирге көргө коюлгансыңар. Керек болсо силер чөмүлдүрүлгөндө, сууга чуңкунганда, аны менен кошо көргө коюлдуңар. Аны өлгөндөрдүн арасына тирилткен Кудайдын күчүнө ишенүү аркылуу аны менен бирге тирилдиңер дейт да. Керек болсо силер күнөөңөр үчүн өлүп, анан кайрадан адил жашоо үчүн, түбөлүк жашоо үчүн силер тирилдиңер. Иса кандай болсо, силер анын ичинде ошондой болдуңар дейт да. Матрешканы билесиз, матрешканын ичинде балдар бар, Анан матрешканы каякка курчакты? Каякка алып барса, ал ичиндегилер ошол жака барат. Аны эмне кылса ошол болот. Анан биз дагы ошол Иса Машаяктын ичинде эмне кылыптырбыз? Иса Машаяк өлгөн сыяктуу өлүптүрүз күнөөлөр үчүн. Анан түбөлүк жашоо үчүн Иса тирилген сыяктуу, өлбөс болуп тирилген сыяктуу. Биз дагы өлбөс болуп тирилиптирбиз. Биз түбөлүк өмүргө ээбиз дейт да. Анан силер айткан сөздөргө көңүл бурбагыла дейт. Мындай мыйзам бар да, руханий жашоо бар, биз билебиз, руханий жашоо. Ал асмандагы жашоо. Параллельный мир деп айтышат. Ар кандай илимий тилде ар нерсе деп айтышат да. Руханий дүйнө биз билебиз. Асман дүйнөсү деп айтабыз. Кудайдын дүйнөсү, периштелердин дүйнөсү, көзгө көрүнбөгөн дүйнө, анан материалдык көзгө көрүнгөн дүйнө деп. Анан биз материалдык дүйнөдө, ушу көзгө көрүнгөн дүйнөдө эмне жазсак, көрүнбөгөн дүйнөдө ошого реакция болот экен. Ошого кандай бир жооп болот экен. Анан бул нерсеге көрүнбөгөн дүйнө мындай кайдыгер карап тура албайт экен. Ушул нерсе менен биздин бул дүйнөдө жасаган иштерибизге
алардын кандай бир реакциясы, алар эсептешет экен ушул нерсе мененчи. Биз көрүнмөгөн дүйнөнүн шартын аткарсак, алар биздин шартыбызды аткарат. Биз көрүнмөгөн дүйнөнүн талабын аткарсак, алар керек болсо бизди коргоого алат экен. Көрүнмөгөн дүйнөчү. Анткени асмандын өзүнүн талаптары бар, Кудайдын талаптары. Кудайдын талаптары көрүнмөгөн дүйнөдө жашаган Кудайдын талаптарын биз аткарсак, Кудай ошого жараша бизди эмне кылат? Коргойт, сактайт, өзүнүн убадасында турат, аткарат. Анан силер дейт да, силер Иса Машаякты кабыл алганыңарда, силер анын ичинде болуп калдыңар дейт. Анан анын ичинде силер сүннөткө отургузулдуңар дейт да. Бул кандай болду биз билбейбиз. Бирок сүннөт деген мындай. Байыркы учурда адамдар келишим түзгөндө, договор түзгөндө, биз Ибрайымдын окуясын билебиз, эмне кылган? Жаныбарларды, Кудай айтат, жаныбарларды экиге бөлгүн деп айткан. Экиге бөлгүн, анан ортосунан мен өтөм деген. Ошондой болгон экен да, илгери баягы кан аркылуу, кан менен келишим түзгөндө жаныбарларды экиге бөлүп туруп, эки жака коюп, жартысын оң жака, жартысын сол жака коюп туруп, ортосуна эки киши жолугушуп, мен сөзүмдө турам, келишимде турам, эгерде неме кылсам, ушул жаныбарлардай болуп, мен кесилип чабылайын деп. Анан ким ошол убадада турбаса, ошол нерсе аткарылган. Анан Кудай Ибрайымга жаныбарларды экиге бөлүп, өзүң бер жагында карап тур деди. Анан Кудай от менен келди, ортосунан өттү, келишим түздү. Келишимде эмне деп айтты? Мен сенден чоң эл жаратам, анан ушул Канаан жерин мен сага алып берем деди. Келишимдин экинчи тарабында Ибрайым туруп эмне деп айтты? Ага кандай шарт коюлду? Сен мен алдымда түз жаша, ишенгин убадама. Бул 15-чи бөлүмдө ушундай убада берилди, келишим түзүлдү. Анан 16-чы бөлүмдө Ибрайым эмне кылды? Башталыш китеби. Ажарга үйлөнүп алды. Андан балалуу болду. Ал келишимди бузду. Эми Ибрайым эмне кылыш керек? Өлүш керек болчу. Анын колун, бутун, башын кесиш керек болчу. Бир жеринчи. Убадада кандай айтылса, ошондой. Анан бир дене мүчөсү жок дегенде кесиш керек эле. 17-чи бөлүмдө Кудай эмне деди? Сүннөткө отургузул деди. Сен жана бүт сенин урпактарындагы эркек аттуулар. Демек, анын колун кескен жок, анын сүннөтүн гана кесип, эмне кылды? Аны ошо өлүмдөн куткарып калган экен да. Анан ошону менен сүннөт бул Кудайдын элиндеги бир мөөр сыяктуу болуп калды. Эми силер сүннөткө отургузулдуңар, жүрөгүңөр сүннөткө отургузулду. Ыйык рух силердин жүрөгүңөргө мөөр басты, силер Кудайдын элисиңер дейт да. Анан ошон үчүн силер эми жанагы ырымды аткарган кереги жок эркектерге, зарылдыгы жок деп. Демек, Кудайдын шартын аткарып, Иса Машаякты кабыл алганда, Кудай ушул нерсеге реакция кылды дагы, бизге ыйык рухту жиберип, биздин жүрөгүбүзгө мөөр басып койду. Сен эми Кудайдын баласысың, сен Кудайдын элине кошулдуң деп. Анан сууга чөмүлдүрүлгөндө дагы бир эме болуптур да, руханий дүйнөдө бир нерсе аткарылыптыр. Силер сууга чөмүлдүрүлгөндө Иса менен кошо өлдүңөр, анан тирилдиңер дейт. Сууга чөмүлдүрүлгөн күнүчү. Бул нерсени руханий дүйнөдөгү шайтан дагы, анын жиндери дагы ушул нерсеге баш ийет. Анан андан ары айтат да, кылмыштарыңарды жана денеңерди сүннөткө отургузулбагандын айынан өлүк болгон силерди Кудай аны менен бирге тирилтти, бизди баардык күнөөлөрүбүздү кечирди дейт. Бизди айыптаган көрсөтмөлөрдөн турган кол жазманы, бизге каршы жазылган кол жазманы өчүрүп салды. Демек, биз Иса Машаякты Кудайдын уулу мен күнөөм үчүн өлдү, кун төлөдү деп биз ишенип, кабыл алып чөмүлдүргөн күнү, мына ушундай нерсе руханий дүйнөдө болуп өтүптүр. Биз муну көргөн жокпуз. Биз муну буга катышкан жокпуз. Муну асманда ушул нерсе бүт бардык мойнуна алды. Асан ишенди, анын күнөөлөрү кечирилди.
Биз ал үчүн эчтеке кылган жокпуз. Ишенип эле кабыл алдык. Кабыл алдык да. Демек, мындан кийин эми ким Иса Машиахты кабыл алган болсо, анын үстүндө шайтандын бийлиги жок. Ал тозокко кетпейт. Анткени ал ошол төлөнгөн кунга ишенди. Иса Машиахтын төгүлгөн каны менин күнөөмдү кечирет. Мен ал үчүн эчтеке кылбасам дагы, ишеним аркылуу мен ушул нерсени кабыл алдым. Ишеним аркылуу руханий дүйнө ушул нерсеге моюнсунду. Шайтан эми сага кол салганга, сени тозокко сүйрөп кеткенге эч кандай акысы жок калды. Анткени бизди айыптаган кол жазмалар эмне болду? Айкашкан жыгачка кагылды дейт. Анын ичиндеги жазуулардын баардыгы өчтү дейт да. Бизди айыптаган көрсөтмөлөрдөн турган кол жазманы, бизге каршы жазылган кол жазманы өчүрүп салды. Аны алардын арасынан алып, айкаш жыгачка кадоо менен четтетти дейт. Демек, биздин күнөөлөрүбүз эмне болду? Четтетилди, жок болду. Кечирилди. Биздин ар бирибиздин жасаган жакшы иштерибиз, жаман иштерибиз китептерге жазылат экен. Китепкечи. Даниилди окусак, эмне деп жазат? Сен эми тынчтык менен бар, артыңан жакшы иштериң барат деп айтат, каза болор өлөрүндө. Анан Амос китебинде жазылат. Ыйыктардын эмнеси? Жакшы жаман иштен баардыгы китептерге жазылат дейт. Эскерүү китеби дейт. Памятная книга орусчасында ушундай эске салуу китеби да. Демек, биздин баардык иштерибиз китептерге жазылат экен. Жакшы иштерибиз да, жаман иштерибиз да. Аян китеби 22-бөлүм 12-аятта мындай деп жазылат. Китеп мен көрдүм дейт да, китеп ачылды дейт. Анан дагы китептер ачылды дейт. Ал китеп өмүр китеби эле дейт. Анан берки китептер боюнча жазылган боюнча баардыгы соттолуп, анан алар эмне кылды дейт? Жазаланды деп жазылат да. Демек, ак тактын астында акыр кыямат күнү эки түрдүү китеп ачылат экен. Өмүр китеби, анан биздин жакшы иштер, жаман иштерибиздин китептери ачылат экен. Анан биздин ошол жаман иштерибиз жазылган китеп эмне болду? Биз ишенгенде өчүрүлдү, айкашкан жыгачка кагылды. Бүттү, биздин ал китебибиз жок. Байыркы учурда бирөө-бирөөдөн карыз алса, китепке жазылчу экен. Жазылып, баланчы түкүнчүдөн мынча күмүш тилде карыз алды. Аны 1 жылдан кийин алынган түшүмдө мисалы төлөп берет. Анан ал жерге алган киши кол коет, берген киши кол коет, анан күбөлөр 3 киши балким кол коет. Анан ошол мөөнөт келгенге чейин төлөш керек. Төлөбөй калса, ал сотко эме кылат. Анын малы тартып алынат же болсо, аны ошол төлөгөнгө мажбур кылышат сот. Дагы ошол сыяктуу бул китеп биздин карыз китебибиз. Эмне болду? Биздин карызды ким төлөдү? Карыздарды Иса Машиах төлөп койду. Эми ал карыз китепти ким төлөгөнүнө дагы, жана карызды ким төлөсө дагы баары төлөндү. Эми биз карыздардын алдында айыбыз жок. Бул китеп уже аны өрттөп жок кылса жарайт да. Ал китептин күчү жок. Дагы ошол сыяктуу бизди айыптаган кол жазмалардын баардыгы эмне болду? Жок болду. Айкашкан жыгачка керилди биздин күнөөлөрүбүз. Ошол жака Иса Машиах жүктөп, жазасын тартты. Эми бизди айыптаган эч нерсе жок. Биз өмүр китебиндебиз. Байыркы кезде ар бир шаарда китеп болгон экен. Каттоо китеби. Ал жерде ар бир кишинин ошол шаардын жашоосун мурда чеп менен курчалган да, дарбазасы болгон. Анан ал жерде ар бир жашоосун немеси жазылган, аттары жазылган да. Баланчы баласы мындай, кызы бул деп жазылган. Анан ал шаарга каалаган киши кирип чыкканга болот. Бирок жашаш үчүн ошол китепте сен тизмеде болушуң керек. Бөлөк бөтөн кирип, ал шаарда жашаганга болбойт. Дагы ошол сыяктуу өмүр китеби бул асмандагы Иерусалимге кире тургандардын тизмеси жазылган китеп.
Ал жерде ар бирибиздин атыбыз болбосо, ал жака, ал шаарга кире албайбыз, Иерусалимге, асмандагы Иерусалимге. Эми биз ойлонолучу, мен китебим, ошол өмүр китебинде менин атым жазылганбы? Ошол жерге жазылыш үчүн бул жанагы бизди айыптаган китептерден кутулушубуз керек, кутулушубуз керек. Ал китептен кутулуш үчүн Иса Машиахты кабыл алышыбыз керек экен. Башка жол жок. Биз карыздарды төлөй албайбыз. Биз сүннөткө отургузабызбы, шариатты аткарабызбы, эмне кылабыз? Бир да биздин жакшы иштерибиз биздин күнөөлөрүбүздү жууп, толугу менен тазалап кое албайт экен. Кан төгүлмөн сайын күнөөдөн кечирим жок. Кечирим жок. Күнөөнүн жазасы өлүм. Ошондуктан Иса Машиах биз төлөй албаган карызды төлөдү дагы, жана карыз китепти жок кылды. Эми биз таза болуп туруп, ошол асмандагы Иерусалим шаарынын жараны болдук дагы, биздин аттарыбыз ошол өмүр китепке жазылды. Акыркы кыямат күнү биздин атыбыз ошол жерден табылат экен. Азиз деп чыгат. Кир Азиз. Шаарга кир Иерусалимге дейт да. Анан ошол жерге ак көнөн кийип, тажысын башына кийип, Азиз кирип баратат. Баарыбыз ошол жака киребиз. Баарыбыз ошол нерсеге умтулалы. Ал үчүн күнөөлөрдөн арыш керек. Ошол айкашкан жыгачка бизди айыптаган карыз китеп кадалыш керек. Кадалыш керек. Ал үчүн биз асмандын шартын аткарышыбыз керек. Асмандын шарты ушул. Иса Машиахты кабыл албасаң, күнөөдөн кечирим алым эме кылбайсың. Бул ушул руханий мыйзамды бутпарастар да билген. Руханий мыйзамды пайгамбарлар да билген. Ибраим жанагы Мелкиседекке душмандарды жеңип, Лотту куткарганда, Мелкиседек эмне кылды? Өзүнүн олжосунан 10-дугун берди. Кийин миңдеген жылдар өткөндөн кийин, 4000 жылдан кийин еврейлерге жазган катта 9-бөлүмдө автор жазат. Лебилер дейт, лебилер. Элден 10-дук алган. Бирок Леби өзү 10-дук алуучу, кызматчы болсо дагы, Леби өзү Мелкиседекке 10-дукун берди дейт. Качан берди? Ибраим аркылуу берди дейт. Орусчасында в чреве Авраама он дал десятину Мелкиседекке дейт да. Демек, Ибраимдин белинде жүрүп берди дейт да. Демек, Ибраимдин ушул жасаганы ушунчалык руханий мыйзамды аткарган экен да. Алчы келечектеги нерселерди аткарып койгон экен. Ошол кылганы менен Мелкиседектин бул эң жогорку Кудайдын кызматчысы экендигин жарыялап коюптур да. Керек болсо мен аркылуу менин урпактарым 10-дук берет сага депчи. Сен алдыңда табынат деп. Анан биз сыйынганда бүт асмандагы руханий дүйнө ошол нерсеге баш ийет экен. Башка айласы жок, шайтандын башы иймейс. Даниил эмне кылды? 21 күн сыйынды. Анан Жебирейил периште келди 21 күндөн кийин. Эмне деп айтат? Сен алгач сыйынганда эле сенин сыйының Кудайга тактысына жетти дейт. Анан мен жиберилдим сага кабар менен. Жебирейил периште бул кабарчы периште да. А бирок мага шайтан өзүнүн аскерлери менен каршы турду, мен жолдо токтоп калдым дейт. Асманда чоң согуш болуптур. Ошондо силердин еврей Кудайдын элинин периштеси, эң жогорку периште, Микаил периште келип аскерлери менен мени ошол согуштан алып чыкты дагы сен алдыңа мынакей келдим дейт. Көрдүңөр, Ибраим сыйынып атат, Даниил сыйынып атат. Ал ошо сыйынуусунда туруктуу болгондуктан 21 күндөн кийин Жебирейил периште келгенге мүмкүнчүлүк алды, кабар келди. Демек, биздин керек болчу сыйынуубуз асманда өзгөрүүлөрдү жасайт экен. Биздин жасаган иштерибиз, биздин ар бир ошол Кудайдын көзгө көрүнмөгөн дүйнөнүн шарттарын, талаптарын аткарганда ушул нерсе асманда, руханий дүйнөдө реакция болот экен. Ошол биз менен эсептеше баштайт экен аларчы. Бул нерсени бутпарастар билген. Алар эмне кылган? Кудайга жакшы көрүнүш үчүн, жаан жаадырыш үчүн же башка Кудайдын ырайымына ээ болуш үчүн өздөрүнүн жана кудайларын буркандары, өздөрүнүн кудайларын
курмандыктар жалышкан, керек болсо балдарын курмандыкка өрттөшкөн. Муну биздин элибизде кыргыздар да билет, кантип билет? Ата-энеңди сыйла дейт. Ата-энеңди сыйла. Алардын батасын ал, ошондо сенин өмүрүң узун болот, жолуң ачылат, жашооң оңолот дейт. Демек, руханий мыйзам ата-энени сыйлаш экен да. Элдин батасын ал дейт. Элдин батасын алыш үчүн эмне кылат? Адамдар мал соёт, дастуркан жаят, элди чакырат, ой мына уулум үйлөндү эле, же кызым турмушка чыкты эле, батаңарды берип кеткиле дейт. Үй куратса дагы мал союп, ушул үйдү баштадым эле, жашынакай Акчолто үй болсун, ушул жерде тойлор болсун, жамандык келбесин ушул үйүмө деп туруп, мал союп туруп, дастуркан жайып, тамак бышырып, элди чакырып бата алганга аракеттенет. Никеге турушат. Бул дагы нике, бул никеге тургандан кийин анан бул үй бүлө деп бүт барды признавать этет да. Руханий дүйнөдө ушундай нерсе экен да. Ушул нерсени биз талапты аткарганда, анан ошого жараша биздин жашообуз жакшы же жаман болот экен. Эми элчи Павел айтат да, силер Иса Машиахты кабыл алдыңар. Бүттү, жетиштүү дейт. Керек болсо чөмүлдүрүп алдыңар. Силер эми ошол Кудай, Машиахтын руху силердин ичиңерде, кудайлык табият силердин ичиңерге кирди дейт. Кирди. Бүттү, силер күнөөлөрдөн кечирилдиңер. Силер чөмүлдүрүлгөндө эле Иса менен кошо күнөөңөр үчүн өлдүңөр. Анан Иса тирилгенде өлбөс болуп тирилди. Эми силер кайрадан тирилдиңер, силер эми түбөлүк өмүргө ээ болдуңар. Этте өлсөңөр дагы асманда түбөлүк жашайсыңар. Силерди айыптаган жазуулардын баары айкашкан жыгачка кагылды, күнөөңөр өчүрүлдү, кечирилдиңер, бүттү. Силердин атыңар өмүр китепке жазылды, эми силер асмандын жаратасыңар. Эмне кереги бар дейт да, силер эми ар кандай философияга, сүннөткө отургузулуп, анан ар кандай айларды сактап, ай толуптур эми айга жүгүнүп коелу, же болбосо ТТК немеге барып келели, зыярат кылып келели, ыйык чажарга баралы. Эмне кереги бар ошонун баардыгын дейт да. Керек болсо мал курмандыгын чалбагыла силер. Уже курмандык чалынды. Биз ошолордун баарынан эркинбиз деп Павел айтат да. Бүгүнкү күндө ошол сөздөрдүн баардыгы бизге айтылып атат. Бизге айтылып атат да. Биз ошол түбөлүк өмүргө ээ болдук. Анткени биз руханий мыйзамды аткарып атабыз. Эми мындан кийин дагы асмандын талаптарын аткарып жашайлы. Аткарып, никебиз таза болсун. Кудай кошкондо эч ким ажыратпасын дейт. Эгерде биз руханий мыйзамдарды буза баштасак, асмандын талаптарын аткарбай баштасак, анда шайтан, анын периштелери бизге кол салганга, алар моралдык, алар мыйзам астында укукка ээ болушат. Биздин жашообуз талкалана баштайт. Бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдар Кудайдын мыйзамдарынын иши жок жашап атат. Алар билбейт келечекте эмне болорун. Иши жок. Бирок алар келечекте сөзсүз жазылган, алардын баары жазылып атат китепте. Жаман иштери, жакшы иштерин да жазылып атат. Анан жаман иштери менен ошонун өзү эле сени тозокко алып барат. Анткени сен асмандын, руханий дүйнөнүн, көрүнмөгөн дүйнөнүн талаптарын, шарттарын эркин аткарган жоксуң. Биз Иса Машиахты кабыл алдык. Бүттү, бизди айыптаган китептер айкашкан жыгачка кагылды деп коюп эми жыргап жашай берели? Жок. Мындан кийинки бөлүмдө, 3-чү бөлүмдө кандай жашоо экендиги сөз болот. Буюрса эмки эмеде Биртуаныбыз айтар. Бизге ошол моралдык талаптар баары калган. Биз ритуалдык мыйзамдарды аткарбайбыз азыр. Курмандык чалбайбыз, сүннөткө отургузбайбыз, бул ритуалдык ырым-жырымдарда. Биз эме кылбайбыз, назир болуп чачыбызды өстүрбөйбүз, дагы башка нерселерди аткарбайбыз. Булардын баардыгы келечектеги Машиахтыгына көрсөткөн дейт да. Биз аларсыз эле куткарылдык. Бирок моралдык мыйзамдарды аткарышыбыз керек. Моралдык мыйзамдар. Ата-энени сыйлайлы, биз бири-бирибизди урматтайлы, күнөөдөн качалы,
ошонун баардыгы бүгүнкү күндө сакталган бойдон калат. Анан Кудайдын талаптарын, Кудайдын шартын аткарсак, баталуу жашайбыз бетуандар. Аткарбасак, анда өзүдөн көрөлү. Буга Кудай күнөөлүү эмес. Кудай биздин башыбызга жөндөн-жөн ушул нерсени салбайт да. Албетте сыноолор болушу мүмкүн, бирок сыноолор кандай бир убакыт ченеминде болот. Эгерде ошол биз сыноо деп ойлоп жүрсөк, бирок бул нерсе көпкө созулуп кете атса, анда биз ойлонушубуз керек, балким күнөөдүр. Күнөөнүн кесепеттиктири, ишибиз алдыга жылбайт, дайым эле жылбайт. Же кандай бир кырсыктар улам келе берет, балким мен өзүм күнөөдүрмүн. Айыптын деле жашоосунда сыноо кыска убакытка келди, кандай бир убакытка. Эгерде кандай бир убакытка келип, анан кайрадан Кудайдын батасы келип атса, ал учур жөн эле сыноо учур экен. Биздин ишенимибизди бекемдей турган, ички дүйнөбүздү ачыкка чыгара турган Кудайдын сыноолору. Эгерде бул нерсе дайыма уланып атса, токтобой баш аягы жок болсо, анда биздин жасаган күнөөбүздүн кесепети болушу мүмкүн да. Ошондуктан биртуандар, биз биринчиден Кудайга ыраазычылык келтиребиз. Анткени Кудай бизди куткарды. Биз Иса Машаякты кабыл алганда, ушул биздин жасаган, ишеним менен жасаган ишибизге бүт дүйнө, көрүнгөн дүйнө, көрүнбөгөн дүйнө мындай реакция жасады. Биз менен эсептешти. Бүгүн дагы биз ушул ишеним менен Кудайдын талаптарын аткаралы, Кудайдын мыйзамдарын аткаралы. Ошондо биз менен эсептешет. Керек болсо шайтан өзү эсептешет. Моюнсунат, бизге тийише албайт. Периштелер бизди коргой баштайт, Кудайдын периштелери. Кудай өзү бизге эме кылат, батасын бере баштайт. Эгерде аткарбасак, анда өзүбүздөн көрөлү. Эми бир туугандар, биз жашообузду текшерели. Мен руханий дүйнөнүн Кудайдын талаптарын аткарып жатамбы? Же аткарган жокмунбу? Анда аткарбай атсам, анда тоо кылып жашоомду оңдойм. Эгерде аткарып аткан болсом, анда ушул кадамыман жазбай, аракетимди дагы уланта берейин. Амин. Сейнабыз бир туугандар. Рахматтуу Кудайыбыз, ыраазычылык келтиребиз. Сен райымдуу Кудайсың. Биз сага ыраазычылык келтиребиз. Биз азыр ушул куткарууга ээбиз. Бизди айыптаган ушул кол жазмалардын баардыгы айкашкан жыгачка кадалган. Биз кечирилдик. Биз Иса Машаяк менен керек болсо өлүп, кайра тирилдик. Руханий дүйнө биздин жасаган ошол чөмүлдүрүүбүздү ушундай нерсе деп кабыл алды. Кудайым, рахмат. Сен биздин атыбызды өмүр китебине жазып койгонуңа ыраазычылык келтиребиз. Эми Кудайым, мындан ары дагы өзүң бизди коргоо, кимдер тоо элек болсо, ушул Кудайдын шартын аткарып болсо, алар тоо кылып, күнөөлөрүнөн кечирим алсын. Кудайым, биз дагы ушул дайыма сенин эркиңе моюнсунуп, Кудайым, ошол сенин эркиң менен жашайлы. Өзүң батаңды бер, дайыма сыйынууда бололу, дайыма ошол Кудайым жашыбарыңды айталы. Рахмат. Биздин улуу Кудайыбызга Иса Машаяктын исминен алкыш жана болсун. Амин. Амин. Кыргызстан үчүн сыйнабыз, жаштар үчүн. Биз азыр бир тонда Кыргызстан үчүн сыйнабыз, балдар үчүн, жаштар үчүн сыйнабыз. Филиалдар үчүн сыйнабыз. Азыр Кыргызстанда көп жакшы иштер болуп атат. Темир жол курулуп атат, келечекте миллиондогон кирешелерди берет экен. Туризм өнүгүп атат. Бизде жолдор оңолуп атат. Бизде строительный бум Бишкекте өзгөчө. Ошто бүт бардык жерде үйлөр болуп атат, жашоо оңолуп атат, ишканалар ачылып атат. Керек болсо бөйрөккө, боорго операция болуп атат. Көптөгөн жакшы иштер болуп атат. Анан бирок биз ал үчүн ыраазычылык келтирели. Анан баарынан да маанилүүсү бул тоо демек Кудайга келип экен да. Кудайга келбесек, түбөлүктө булардын баардыгы калат. Биз Кудайдын алдында баарыбыз калабыз. Кандай мамлекетте жашабайлы, кандай жашабайлы, ким болбойлу Кудайдын алдына барарыбыз үчүн. Ошондуктан руханий ойгонуу болсун деп Кыргызстан үчүн сыйналы. Мына дөөт биз сыяктуу самолетто учкан эмес. Сулайман ошончо байлыгы менен телефон көтөрбөптүр.
бирок алардын жүрөгү Кудай менен болгондо, бизде мына азыр мунун ичинде бизде банктагы акчабыз да бар, түндүктө биздин телефон немебиз бар, документтерибиз бар, бул жерде телевизор бар, бул фонарик болуп берет, бул радио болуп берет, бул видео болуп берет, бизде Америка менен сүйлөшөбүз, Кытай менен сүйлөшөбүз, баары чөнтөгүбүздө жүрөт да. Биз автобус менен кете беребиз, дүкөндөн бирдемелер сатып алабыз, баары ушунун ичинде. Бул нерсеге ээ болуп, муну Дөт, Сулайман, Ибрайым мындай нерсени колдонгон эмес. Бирок алардын Кудай менен болгондо, анан биз ушул нерсеге ээ болуп туруп, ушундай жакшы жашоодо жашап туруп, бирок Кудайсыз болсок, анда мунун баардыгы бир тыйын да. Ошондуктан биз сүйүнөлү Кыргызстан өнүгүп атканына. Бирок Кудай менен бололу деп дагы сыйналы. Анан жаштар үчүн сыйнабыз, жаштар үчүн, балдар үчүн сыйнабыз. Ушу балдарыбыз биздин келечегибиз, жаштарыбыз келечегибиз. Биз Кудайга кетербиз, артыбыздан калчу биздин Кудайдын эли уланышы керек да. Анда биз сыйналы бир туугандар. Рахмат улуу Кудайыбыз, сен Райымга ушу Кыргызстанды өнүктүрүп өстүрүп атканга, мынакей көп биз кыйынчылык замандан өтүп кеттик. 90-жылдары биз аябай чүнчүп кыйналганбыз, элибиз көпчүлүк ачка болгон. Бүгүнкү күндө үстүбүздө үйүбүз бар, биз ошол көп нерселерге, ийгиликтерге жеттик. Рахмат Кудайым, ушул жерибиз тынчтыкта, согуш, аламат, кырсыктар жок Кудайым. Баарыбыз аман эсенбиз. Кудайым, сен бизге бүт нерсени берип атасың. Кудайым, эми Кудайым ойгону да бер бизге. Баарынан да ушул сен менен мамилени жогору коелу, тоо кылгандар көп болсун. Биздин балдар үчүн сыйнабыз. Ушу балдарыбыз сага кайрылсын, сага келишсин. Жаштарыбыз Кудайым сен менен бекем болсун. Дүйнөдөн, күнөөдөн, азгырыктан сакта Кудайым. Ошол баарынан да